Талибан Меркельди Афганистанга чакырды. Талибандын Германия менен күчтүү жана расмий дипломатиялык карым-катнаштарды каалашкандарын белгилеп, канцлер Ангела Меркельди Афганистанга чакыргандыгы билдирилди. Немис Билд газети Талибандын катчысы Забигуллах Мужахид канцлерди кабылга чакырды деген темада маек жарыялады. Бул маекте Мужахид Германиянын Афганистан менен тарыхый жана жакшы карым-катнаштары бар. Германия менен күчтүү жана расмий дипломатиялык карым-катнаштардын болушун каалайбыз деди. Забихуллах Мужахид немис өкмөтүнүн жаңы өкмөт менен мүмкүн болгон эң мыкты дипломатиялык карым-катнашка ээ болушун каалагандарын баса белгиледи. Мужахид Германия менен мыкты дипломатиялык карым-катнаш менен бирге Берлиндин саламаттыкты сактоо, инфраструктура жана билим берүү тармактарында финансылык колдоо, гуманитардык жардам жана кызматташууну көрүүнү каалашкандарын белгилеп, немис өкмөтүнүн бизге чындыгында жардам берерине ишенебиз деген көз карашты бөлүштү. Билдтин кабарчысынын Германиянын канцлери Ангела Меркельди Афганистанда жылуу кабыл аласыздарбы деген суроосуна Мужахид өлкөбүздү аны ыраазычылык менен кабыл алабыз деп жооп берди. Германия аскердик эвакуация операциясынын акырына чыгышынан кийин Афганистанда иштеген жергиликтүү кызматкерлерди эвакуациялоо үчүн Талибан менен сүйлөшүүлөрдү баштаган. Өзгөчө немис өкмөтү ыктымалдуу качкындар кризисин алдын алуу максатында Афганистанда гуманитардык жардам берүүнү каалагандыгын билдирген. Немис өкмөтү Талибандын Кабулду алгандан кийин бул жердеги элчилигин жапкан. Өкмөттүн атайын өкүлү элчи Маркус Потце Катардын борбор шаары Дохага барып, бул жерде Талибандын өкүлдөрү менен дипломатиялык байланыштарды уланткан. Бүгүн ак шумкарлар Бангладеш курамасына каршы ойнойт. Бүгүн 7-сентябрда Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасы 3 улут кубогун алганда Бангладеш курамасына каршы ойнойт. Оюн Бишкек убактысы боюнча 20:30 башталат. Буга чейин Кыргыз курамасы ушул эле кубокун алганда 2-сентябрда Палестина курамасын 1-0 эсебинде жеңип алган. Биздин спортчулар дагы 5 медалдын ээси болушту. Күрөш боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөлөрү Казан шаарында өтүп жаткан коңшу мамлекеттер шериктештиги оюндарында дагы 5 медаль утуп алды. Арсланбек Турдубеков күмүш, Нурканат Кайыпбердиев, Бекмамат Бейшенов, Бакберди Мирсламбеков жана Баяман Мыктыбеков коло медаль тагынышты. Аталган спорттун түрү боюнча жалпы медалдардын саны боюнча Кыргызстан 3-орунда, ал эми 1-орунда Орусия, 2-орунда коңшу өлкө Өзбекстан келе жатат.